Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах Тааланын ысымы менен баштаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, кирип келген Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мына ушул күндөрү бир туугандардын кылып аткан курбанчылыктарын Кудай Таалам кабыл эткен болсун, кылып аткан дуа тилектерин, бата тилектерин Кудай Таалам кабыл кылып, эң негизгиси бекем ыйман, аманчылык берген болсун. Жана ошондой эле бул ыйык Курбан айт күндөрү эң негизги максатыбыз Кудай Таалага жакындап, курбанчылык кылып, жана ошондой эле башка мусулман бир туугандарга жакшы мамиле кылып, аларга майрамдык маанай түзүп берип, ак дасторкон жайып, аларга дагы жакшы бир сооптуу иш кылууга бизге эң негизги жөнөлгө мына ушул майрам түзөт. Мына ушул Курбан айтта ар бирөөбүздүн кылган бата тилектерибиз, изги дуаларыбыздын баары кабыл эткен болсун. Кудай Таалам эң негизгиси баарыбыздын үй бүлөбүзгө, жакындарыбызга, эли жерибизге аманчылык берген болсун, асмандан жерден келе турган бала кырыстан сактаган болсун, жаман сөздөн, жаман көздөн сактап, эли жерибизди биримдикте, ынтымакта бириктирген болсун. Кудай Таалам баардыгыбыздын кылган бата тилектерибизди кабыл кылган болсун. Баарыңыздарды дагы бир ирет Курбан айтыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.